Кытайдын чыгышында болгон торнадодан бир адам каза болуп, 79 адам жаракат алды. 5-июлда Кытайдын чыгышындагы Шанун провинциясында Дунмин уездинде болгон торнадода бир адам каза болуп, 79 жарадар болгонун Синхуа агенттиги кабарлады. Торнадо округдун административдик борборунун аймагын Кайюанжи жана Шаву айылдарын каптаган. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилген. Учурда кырсыктан келтирилген чыгым такталууда. 4-июлда Йиннан округунда да торнадо болуп, жабыркагандар катталган эмес. Кытайдын улуттук метеорологиялык борбору Шандон провинциясында жылына торнадо болуп турарын белгиледи. Тоңдун Кажысай айылында сел жүрдү. Ысык-Көл облустун Тоң районуна караштуу Күнчыгыш айыл аймагынын Кажысай айылында сел жүрдү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда сел балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 98-102 чакырымдарын аралыгын каптап, унаа жолго кум жана ылай түшкөн. Жерине УКМдин Тоң району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ тартылган. Муну менен катар жол куруу ишканасынан 2 жүктөгүч, 1 грейдер тартылып, жол тазалоо иштери жүргүзүлүп, 2 тараптуу ачылган. Тоң райондук жарандык короо комиссиясы Күнчыгыш айыл аймагындагы Кажысай айылынын селден кесепеттерин тактоо иштерин жүргүзүп, төмөнкүлөрдү аныктады. Нөшөрлөгөн жаанын кесепетинен кокту колоттордон келген суу сайга чогулуп, Кажысай айылынын Стандартный, Байытов, Жанболотов көчөлөрүнөн сел суулары каптап өтүп, кайра сайга түшкөн. Анын кесепетинен сел өтүүчү каналга жакын жайгашкан бир турак үйдүн коро тосмолору, ички чарбалык 2 көпүрө ураган. Мындан сырткары турак үйлөрдүн королорун каптап, сел суулары сиңип кеткен, турак үйлөргө зыян келтирилген эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Туркиялыктар асманда чоң метеорит кулаганын көрүштү. 5-июлда туркиялыктар асманда чоң метеорит кулаганын көрүштү. Бул тууралуу видео интернет желесинде таралууда. Анда жаркыраган объект Стамбул, Бурса, Анкара жана башка бир катар шаарлардын жашоочуларынын көңүлүн бурду. Окуяга күбө болгондор видео жана сүрөттөрдү социалдык тармактарда бөлүшүүдө. Ысык-Көлдө сел жүрүп, пансионаттагы эс алуучулар эвакуацияланды. 5-июлда саат 20:30 чамасында нөшөлөп жааган жамгырдан улам Ысык-Көл районунун Корумду айылындагы Нептун пансионатынын жанында жайгашкан каналдагы көпүрөдөн суу ашып, пансионатты жана Корумду айылындагы бир катар үйлөрдү каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, ал жерге 15 куткаруучу барып, суу сордуруучу жана башка тайын техника жеткирилген. Жергиликтүү тургундардын көмөгү менен пансионатта эс алып жаткан 145 адам эвакуацияланды. Каналдын жээктери бекемделип, ногу сел калдыктарынан тазаланды. Корумду айылындагы 3 үйдөн жана дөкөндөн жертөлөстөн суу сордурулду. Эс алуучулар түндө кайрадан пансионатка жайгаштырылды. ОКМ 5-12 күндөрү Кыргызстандын айрым аймактарында нөшөлөп жааган жаандан улам сел жүрүү коркунучу бардыгын, дарыялардын деңгээли көтөрүлөрүн кабарлаган. 20 апрелден 1-июлга чейин Кыргызстанда жалпысынан 236 жолу сел жүрүп, анда 17 адам көз жумган. 10 чактысы жашы жетилик балдар. Селдин чыгымы 170 миллион сомдон ашканын өзгөчө кырдаал министри Бобый Кажикеев өкмөттүн жыйынында билдирди. Булак Азаттык.